Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн мындай чоң геополитикалык, геосаясий жаңылыктар жок болуп жатат. Согушка байланыштуу ушуну мени сүйүндүрөт, бирок баягыдай эле согуштар болуп атат. Негизи Украина ошо 2 январдан баштап Курсктан алдыга жыла баштады дагы. Большое солдатское деген айылга чейин жетти. Ал айылга чейин жетип, ушу 7 январда токтоп калды. Анын жылуусу мындай кичине солгундап калды. Жылганда дагы аябай күчтүү рэпти колдонушту. Баягы оптоволокнодон тышкары башкарылбаган бүт дрондордун баары, атайын баягы байкоочу аспаптардын баары иштебей жатты. Анан тамашалап атышты, Москвага чейин баратат деп корккула деп, бирок баягы бул атака болгону менен Донецктен, Кураховодон кайра эле Украина аскерлери артка жылып атышты. Ошо бойдон баягы мурункудай бойдон калып атат фронт линиясы. Албетте критика көп болуп атат буга. Дагы нерсени бир айтып кетсек, ушу Пакистанда, Афганистанда жанакындай эле болуп атат. Иш абал Илон Маск Европа биримдигинин мамлекеттеринин жана Европа биримдигинен чыгып кеткен мамлекеттердин ички саясатына кийгилише баштады түзмө-түз. Ал кийгилишүүнүн аркасынан анан аябай катуу сындар айтылып атат Илон Масктын атына. Илон Маск билесиңер, X мурунку Twitter'ды сатып алып туруп, X деп анын атап, анан ошол социалдык тармакта аябай чоң таасирди кылып жатат. Ал социалдык тармакта эң биринчи жаңылыктар чыгат. Цензура, YouTube кескен, башкалар кескен видеолордун баары цензурасыз ошол жерден чыгат. Керек болсо дагы Telegram менен аябай катуу атаандашып атат. Telegramдан да өтүп кетти. Telegramда цензура күчтүү, баары бир жабык группалардан гана мындай ар кандай видеолорду көрсө болот. Кээ бир учурда баягы жүрөк айландыруучу видеолорду. Ал эми X'тен болсо бул нерседе уруксат берип атат. Аяктан көбүнчө ушундай видеолор, жаңылыктар тез-тез өтүп кетип атат. Анын аркасы менен негизи ошо Стармер деген Улуу Британиянын жаңы премьер-министри Риши Сунакты алмаштырып бийликке келген болчу. Ал Стармер мурун прокурор болуп иштечи. Ал деген прокурор болуп иштеп жатканда ошо негизи анын башынан педофилия боюнча иш өткөн. Ал 250 000 деп жатышат бир булактарда, экинчи булактарда 1400 деп жатат. Ушу кичинекей балдар, кыздар зордукталыптыр, көбүнчө кыздар. Бул Улуу Британияда зордукталды. Аларды зордуктаган кишилер ушу 10 жылдын ичинде ушундай нерселер болуптур, 18-10 жылдын ичинде. Аларды зордуктагандар көбүнчө ошо кылмышкер топтор бар экен ар кандай. Ал кылмышкер топтор мигранттардан түзүлөт экен, көбүнчөсү пакистандык мигранттардан түзүлгөн экен. Алар албетте кээ бир учурда баягы кылмышын жасагандан кийин өлтүрүп атышыптыр ошо кичинекей балдарды. Анын ата-энелери аларга баягы сотко берип, баягы изилдегиле, тапкыла, жаза тартсын деген сөздөрүн айтса дагы, ошо Улуу Британия өкмөтү аларды кармап, баягы тергөө иштерин жүргүзүп, бүт баягы кылган көп учурда далилдеп, анысы так далилдерди таап, анткени бүгүнкү күнү билесиңер, ДНК анализдер бар, баары бар. Баягы бир кишини далынан чаап койсоң эле кандай деп, ошондо сенин издериң калат далында. Ушул нерселер табылат жеңил азыркы технологиялар менен. Анан ушул нерселер баарын таптырып далилдешкен болчу. Ошо 1000ден ашык ушундай иш далилденип, бирок тилегенелердин тилегине каршы көп учурда баягы ошо кылмышкерлер жазаланган жок. Көп учурда кылмышкерлер бош калды деп айтып атышат. Жана кээ бирлер болсо жазаны алганда дагы абдан жеңил алды. Мисалы үчүн ушул жарым жылга чейин эркисинен кесилгендер бар, бирок кайра бошотулгандар бар. Анткени Улуу Британияда бүгүн эки мындай саясат бар. Бул деген биринчи мультикультурализм. Бул деген ар кайсы тараптан чыккан элдерди жана алардын диндерин, алардын эркиндиктерин биз деген ошо коргошубуз керек дейт. Жана ошо көп учурунда бүгүнкү күнү аякта атайын цензура бар. Цензура боюнча алар мисалы үчүн ушул темаларды, баягы улуттук тынчтыкка кедерги кетирүүчү темаларды угузууга тыюу салынган болчу да. Ошондой экинчи саясаты бар. Ал саясат боюнча эгерде силер Улуу Британиянын жараны болуп, же болбосо аякта конок болуп, кайсы бир Twitter'ды, же болбосо кандайдыр социалдык тармакта комментарий жазып койсоңор, ушул аяктагы мигранттарды критикалаган,
кээ бир учурда сиздерди 2 жылга чейин эркиңерден ажыратып коюшу ыктымал, кесип коюшу ыктымал, кармап туруп. Анан бүгүнкү күнү эң кызыктуу нерсеси болуп атат. Америкалыктар ушу көп Илон Маскты колдоп, артынан ар кандай твиттерлерди, сүрөттөрдү жибере башташты, колдоп, чын эле Британия өкмөтү мигранттарга эч кандай чара көрбөй атат деп. Анан ошонун аркасы менен британиялык ички иштер министрлиги жарыялады, эгерде ушундай американецтер ушундай биздин мамлекеттеги тынчтыкка ушундай залакат тийгирүүчү твиттерлерди же постторду жазса же комментарийлер жазса, биз аларды камайбыз, кармайбыз, жазага тартабыз деп айтышты. Американецтер азыр күлгүмсүрөп жазып атышат. Кечиктигер туугандар, силер деген ушундай мүмкүнчүлүгүңөр бир гана 1776 болду деп күлүп атышат. Бул деген баягы Америка Штаттары колониялар Британияга каршы согушуп, бири алгачкы жолу баягы көз карансыздыкка жетип, анан өзүн эгемендүү деп жарыялаган жылын айтып атышат да, 4-июлда ошол жылдары. Анан албетте британиялыктар букшуга айта башташты, дипломатиялык скандал болуп атат. Трампка айтып атышат, Трамп Илон Маскты тыйбайсыңбы деп айтып атышат да. Трамп болсо Илон Маскты тыйбас эмес. Илон Маск бүгүн Трамптын аябай жакын кишиси, кеңешчиси болуп калды. Кошумча дагы Британияга ушундай сокку, мындай кандайдыр бир шек келтирди да. Илон Маск дагы өзүнүн иксинде ошол январдын 1-күндөрү ошо азыркыга катуу киришти да Британияга. Британияны критикалап айтып атат, баягы Британиянын королу парламентти таркат дейт да, өз бийлиги менен колдонуп, премьер-министрди жумуштан ал, жана Стармерди түрмөгө отургуз дейт. Бул деген мигранттарды, жанакы ошо кылмышкерлерди колдоп атат, педофилдерди колдоп атат деп айтып атат да. Бул деген Британиянын коопсуздугун бузуп атат. Ата-энелери адилеттүүлүккө жеткен жок дейт ошол зордукталган балдар, кыздардын. Ал эми ошонуга Британия парламентинин жарымы Маск, сен деген акың жок, сен деген биздин ички саясатыбызга кийгилишип атасың, сен деген азыр Британияда согуш кылганы жатасың. Араң турушат британиялыктар азыр мигранттар менен баягы бүгүнкү күнү ушу Лондон тегереги Британиянын өзү ичинде келгиндер, баягы качкындар көбүнчө Индия, Пакистандан аябай көп, жана алардын саны кээ бир учурда ушунчалык көптүктү түзөт. Алар мисалы үчүн шайлоого катышса, көп учурда ошол Лейборист партиясы шайлоодон утуп кетип атат алардын добушу менен. Сырткары дагы алар деген эгерде баягы алардын салттарына каршы бирдемке жакпай калса, кээ бир учурда шаарларды өрттөй атат да. Анан ошол нерсе болуп атат. Ага каршы Британияга өткөн жылы жарым жыл бою баягы жергиликтүү калктын ирландецтер, шотландецтер, англичандар каршы чыгып, ушул англосакстар алар менен согушканга үлгүрүштү да. Согушуп аябай катуу мындай күч тирешүүгө өтүп кетти. Ал нерсе боюнча дымдырс кылып салды интернетти Британия. Жана ал нерсе аябай сезимтал болуп атат Британияда. Анан айтып атышат, Маск, сен деген ушул тынчтыкты кайра бузган атасың, сен кайра кан төгүүлөрдү жана күч колдонууларды Британиянын ичинде ушул аларга түрткү берип атасың деп ага критикалашты. Критикалашып парламенттин жарымы тескерисинче жок, Маск туура айтып атат, биз деген өзүбүздүн мекенибизде келген мигранттардын аркасы менен дейт, өзүбүздүн баягы мекенибизди жоготуп атабыз дейт да. Мисалы үчүн ошо пакистандык же болбосо араб эгерде комментарий жазуучуларды окусак, ар кайсы социалдык тармактарда алар айтып атышат ушул темага. Сооп болот дейт, силер деген бизди колонизациялап, ачкачылык аркылуу бир нече миллион адамды өлтүрүп, Пенджабта жана ошо Бенгалиде, Индиянын ичинде, анан бизди ошентип кыргансыңар дейт. Андан сырткары дагы көп биздин байлыктарыбызды алып кеткенсиңер дейт. Анан ошон үчүн биз силердин жериңерди барып басып алабыз. Анан канча силер бизден жапа чексеңер, ошончо аз деп айтып атышат да. Ушинтип жазып атышат араб тилинде, Пакистан урду тилинде, пушту тилинде. Ошо бүгүнкү күнү социалдык тармактар жасалма акыл менен, жардам менен ар бир твитти жеңил которо алат да. Ошо өзүңөр издеп окуп көрсөңөр болот, которуп көрсөңөр болот. Анан ушу несеге дагы аз келгенсип Илон Маск Германиянын ички саясатына киреше баштады. Аяктан ал Шольцту критикалап баштады, жана Ангела Меркельди да критикалап баштады. Ангела Меркельдин оппозиционерлери ошо баягы альтернатива для Германии, Германиянын альтернативасы деген партия бар. Ал деген неофашисттик партия деп катары эсептелинет. Жана ал неофашисттик партия
негизи улутчулдук партия Германияныкы, ал деген Германияны немистерге кайтарабыз деп айтып атышат. Америка Кош Штаттарынан түзмө түз баягы басымынан кетебиз. Германия өзү улук өлкө, өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз курабыз дейт. Мисалы үчүн ушул партиялар Орусияга жакын, Орусияга мындайкандай жан тартат. Анан ал айтып атышат, ушул мигранттарды биз деген мекенибизди жоготуп атабыз. Мисалы үчүн түрк мигранттар, араб мигранттар Германияда үстөмдүк кылып жатат. Биз деген аларды кысышыбыз керек дагы, же болбосо өлкөдөн депортация кылып салышыбыз керек. Анан Германияны немистерге кайтарышыбыз керек дейт да. Анан Илон Маскка ыраазычылыгын билдирип, кээ бир мисалы үчүн ошол депутаттар ошол Германияга альтернатива деген партиянын биз Илон Масктын кишисибиз деп айта башташты да. Анан ушул нерсе дагы Шольц дагы Германиянын дагы парламентинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Бербак дагы айта баштады да. Илон Маск аша чаап кетип баратасың, сен деген Германиянын ички саясатына киришип атасың. Бул деген баягы мисалы үчүн Америка Штаттарына эгерде башка бир өлкө Америка Штаттарынын ички саясатына кийгилишсе, ошого таандык Америка Штаттары ичиндеги кишилер баягы атайын чет элдик агенттер мыйзам боюнча көзөмөлгө алынат, кээ бир учурда соттолот дейт да. Германиядан да сенин да кишилериң ушун соттолуп кетиши ыктымал деген сөздөр айтылып атат. Анан Илон Маск болсо эч бир тормозу жок да. Ал деген баары бир унчуккан жок. Ал баары бир өзүнүн баягы билгенин айтып атат. Эми-кечекте твиттерлерде татыратып токтобой ушундай нерселерди кылып атат дагы. Өчөшүп кеткенсип ушул Германиянын жана Британиянын саясатчыларынын мурунку баягы тарыхындагы болгон мындай кандайдыр бир кара түстөгү окуяларын чыгарып кайра жарыялап атат да. Мисалы үчүн ошол эле Стармердин кезинде ошо бир кичинекей кызды пакистандык ошо мигранттар зордуктаганда атасы каршы чыгып туруп, ага кандайдыр бир сот тармактарга жазып ийсе, менин кызымды ушинтип атышат, сот биздин полиция аларды түрмөгө отургузбай атат, ушундай кандай кой берип салып атат деп жазып ийсе, аны эркинен ажыратып салганда түрмөгө отуруп салышкан да. Анан ошону эстеп Илон Маск ошол дагы нерсени чыгарып, ушундай факт болгон, ошо кайра баягы ачыкка чыгарып аткандыктан Британияда Стармерде Британиянын премьер-министри дагы чалкасынан кетип атат, ийиси болуп атышат. Ушул нерсе өзгөчө бир кандай кызык нерсе болуп атат. Анан дагы Трамптын тарапташтары эгерде Британия ушунча катуу бизге азыр бирдемке десе дейт, бир ушунча катуу өзүн көрсөтсө, керек болсо Британиянын жана Евро биримдиктин коопсуздугун 99%-ын Америка Штаттары төлөп берип атат. 98-99%. Эгерде силер ушунчалык катуу ушундай бизге өчөшсөңөр дейт, анда 51-штат кылып Британияны Америка Штаттарына кошуп салабыз деген сөздөрдү айтыла баштады да. Ошентип анан Канададан да ошол Илон Масктын жардамы менен Трюдо жумушунан кетип атат. Ошол Трамптын Трюдону бийликтен ажыратып атышат. Мисалы үчүн алар ички саясат, Канаданын да ички саясатына кийгилишип атат. Трамп да баягы бир күнү жаңы жылдын астында айтып ийген сөзү бар. Канаданы дагы Америка Штаттарына кошот окшойбуз деп тамашаламыш болуп айтып койгону бар. Ошон үчүн бул нерсе ким билет, эми баягы Евро биримдиктин өзүндө ичиндеги баягы ынтымакка дагы кандайдыр бир залакат кетирип атат бул нерсе. Бирок кандайдыр бир карасак, мындай попкорн алып алып байкасак, Европадагы ички саясат эмне болуп атканын карасак, же тышкы саясат эмне болуп атканын карасак, буга дагы аябай көп кызыктуу нерселер болчудай да. Силер болсо кандай ойдосуңар? Мисалы үчүн тааныштар Евро биримдикке барып келип чын эле айтып атышат, аяктан Пакистанга эле балагандай болот экенсиң, Бангладешке эле баргандай болот экенсиң дейт, Францияга барсаң аяктан кир дейт, элдер жатат дейт, ага мамлекет пособие берет, эч жерде иштебейт, жергиликтүү тил изилдебейт дейт, окууга барбайт дейт, бир гана ошо пособие сурашып жүрүшөт. Кээ бир учурда түн ичинде чыксаң кыздарга өтө кооптуу дейт да. Евро биримдиктин өлкөлөрүндө, Британияда, Францияда, Германияда түн ичинде жүрсөң чын сени кайсы бир мамлекеттин мигранттары кармап алып, баягы Пакистан, Бангладеш жана Сирия, Ливия жана ошо башка өлкөлөр, ушундай азыркы согуштун астында талкаланган өлкөлөрдөн келген качкындар да. Ошентип баягы кыздарга аябай кооптуу дейт да, Европада мындай жөн эле кечинде сейилдеп басып коюу да. Ошону карасак, Кыргызстанда канча гана ушундай кылмыш иштери козголбосо дагы, айтылбаса да, Европага караганда биздики кичине коопсуздуураак деп эсептелинет, мындай сезилет да.
Силерде ой кандай? Негизи биздин өлкөбүздө мындай культурасы бар адамдар көп экен, түшүнүгү бар, баягы адамча түшүнүгү бар адамдар көп экен. Аларга караганда биздикилер да айтып атышат, силер ошол баягы араб, сириец, ливийстерди, пакистандыктарды беженец катары киргизбей, андан көрө ошол Орто Азиядан мурунку Советтер Союзундагы кишилерди мигрант кылып эмгек жасаганга киргизсеңер болмок, Европага ушинтип айтып атышат. Ошондо силерде ушундай коопсуздук маселелери жаралмак эмес дейт да. Ал эми бүгүнкү күнү ушул Меркельге жана башкаларга аябай катуу сындар айтылып атат. Ушул саясатчылардын аркасынан өткөн жылдары, өткөн 10 жылдыкта, өткөн 30 жылдыкта Европанын коопсуздугу толук урады дейт. Анткени ошол келгиндер качкындар кесепетинен дейт да. Бирок качкындардын сөзүн уксаң алар айтып атат, эгер силер европалар биздин баягы жакынкы чыгышка ушунча көп ийгилишпесеңер дейт, эч кандай согуштар, ушундай качкындар болмок эмес, нефть талашып, ресурс талашып ийгилиштиңер дейт. Эми ошонун залакатын силерге кайтарып берип атабыз дегенди айтып атышат да. Ошондой кызыктай абал түзүлүп жатат. Ошондой болсо дагы баягы мамлекет күчтүү болуш керек экен. Күчтүү мамлекет бул биринчи эсебинен экономикалык жактан өнүккөн мамлекет да. Ошон үчүн экономикалык жактан өнүгүшүбүз үчүн бизнес пландоону үйрөнүшүбүз керек. Сиздер ошо QR кодко кирип туруп бизнес пландоону катталгыла, үйрөнгүлө. Аны кийин башкаларга да үйрөткөнгө жарап каласыздар. Өзүңөргө үйрөнүп алсаңыздар, силер деген ошо бизнес артына, бизнес идеяңар пайда болсо, ага инвестор тартканга мүмкүнчүлүктөрүңөр болот. Ошон үчүн катталгыла. 2-3 күндүн ичинде ошо силерге ал каттоо боюнча кат келет да. Катта бүт инструкциялар жазылып турат. Эмне кылыш керек экенин андан ары. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.